Адамдын бул өмүрдө тапкан эң чоң табылгаларынын бири чынчыл достору. Марал радиосунун толкунунда шейшемби күнү 15:00 эски дос эстен кетпей токтуруусу. Элибиздин белгилүү инсандары достору менен. Мыкты дос адамга чоң дөөлөт. Кутман күнүңүз менен көгүлтүр экрандан көрүп жаткан көрүүчү жана ошондой эле азыркы учурда үн алгыдан угуп жаткан угуучу. Бул эски дос эстен кетпейт программасы. Бул эфирди сиз азыркы учурда Маралдын Facebook'тагы баракчасынан жана ошондой эле Марал ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Ал эми бул берүүнү алып барган Загифа Мусабаева. Бүгүн дагы мыкты өзгөчө таланттуу досторубуз бар. Анда ушул достукту даңазлаган программа аркылуу ушул достордун өзгөчө бир достугуна күбө бололу. Кутмандуу күнүңүздөр менен кош келиңиздер. Ал эми ардактуу замандаштар, бүгүн ким десеңиздер конокто коодул өзгөчө таланттуу ырчы мырзабыз Кубик Калыков жана ошондой эле бул агабыздын досу режиссер Нышан Мурзакматов. Кандайсыздар, кандай жүрөсүздөр? Рахмат. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Кудайга шүгүр. Рахмат. Негизи эле бул эфир аркылуу биз достукту даңазлайбыз. Анан жакын арада эле мен сизге телефон чалганда досум келет деп айтып калдыңыз эле. Досуңуз жөнүндө айтсаңыз, анан достук канча жылдан бери дос болуп жүрөсүздөр? Экөөбүз 80-жылы маданият техникумда чогуу тапшырып, чогуу окуп, мына ошондон бери доспуз да, мындайча айтканда. Кудайга шүгүр, андан кийин искусство институтундагы окудук. Азыр ушул күнгө чейин катышып, жакын доспуз. Ошон үчүн мен айттым, эртең келсин досум, ошко кетиле жумуштап. Анан Кудай жылга бул түнү келип калыптыр. Анан сага чала калдым да. Жакшы. Демек, 80-жылдан бери доссуздар. Азыркы учурда шаарда турабы досуңуз? Шаарда турат, ооба. Негизи эле мурдагы достуктун башталышы, азыркы достукту салыштырып көрбөйлү? Айырмачылык болдубу? Жаш кездеги достук менен азыркы достуктун. Эми менин жана ырым бар го. Bir gün çүйde toydomun, ertesine oştomun, razı olan Kudayga şul dostlarımın koşkonu dep. Kıskası dostlar törtkö bölünöt. Amal dos, arak dos, ayal dos, anan akça dos dep. Dep ırdap koyum da geden. Dostlarıma ırdap bersem, men kayсынысына kirem dep koydu. Ansarınday 50'den açtık mına Kudaya jarım kılım yaşap koyduk degende dostlar elenip özü kalat eken da. Ошондо сенин эски досторуң, эстен кетпей турган досторуң болот экен. Мындайды достордун кадырын сен ооруп жатып калганыңда билет экенсиң, төшөккө жатып, ким каралат, ким келет, ким келбейт. Сенде бар маалында, сен дүңгүрөп турган маалда дос боло койгондор болот экен, сени пайдаланыш үчүн. Кыскасы, ошон үчүн менин достордун амал досум бар эле, бир чоң болуп калды эле, амансыңбы деп барсам, салам бербей калды эле. Акча досум бар эле, ичи өлгүдөй тар эле. Kaçan surağın yok degen gezer ele. Ayal dosum var ele. Ayal dost dese ayaldan dost emez. Ayaldı köp alıvergen dostlar var. Üylenivergen. Ayal dosum var ele. Ayal tanday tak ele. Atak ele baldarı ayran süt gözar ele. Da kaysınısın aytpa kaldım. Amal, akça. Arak dosum var ele. Ayan bagan bal ele. Ayalına tarınıp içip jüröt tak ele dep. Бул турмуштан алынган куплеттер да бардыгычы. Ошон үчүн илгерки достору менен эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт деген менин ырымда бар. Буюрса бүгүн силерде бар жок билбейм, таштай кетем. Жакшы. Анан Нышан мырза, Кубик мырза жогоруда айтып калды, өзгөчө учурунда бул мырзабыз дагы аябай дүңгүрөп, популярдуулугун жоготпой келген. Негизи Кубик мырза менен эмне себептен дос болдуңуз? Сизди эмне байлап турат? Биринчиден студияга чакырып, мына ушундай жакшы рубрикага бизден маек алып атканыңызга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мен үчүн бүгүнкү күн аябай кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн болуп турат. Мына ошо Кубик дос баягы коодул катары турмуштан алган өзүнүн бир ырсаптарынан чыгармаларды жаратып, арак дос, акча дос, аял дос, достун түрлөрүн айтып атат. Анан эми ошончо достун арасынан тандап эски дос эстен кетпейт деп мени ушул студияга чакырганда бир чоң өзүнчө бир мага берген бага болгон бир өзүнүн бир симпатиясы, өзүнүн сый урматы болсо керек.
Биздин достугубуз 80-жылдарга Жалал Абад шаарындагы Маданият техникумунан башталат. Ушу техникумга жаңадан тапшырып келген 82-жылдарда. Бул кубик досум ошол жерде уже аты чыга баштаган, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, өнөрлүү, кыскасы Маданият техникумунун любимчиги, сүймөнчү болуп турган учур экен. Анан да жашы бир аз менден улуу катары, агам катары акылын айтып, өзүнүн бизге чыгармачылыкта жол көрсөтүп, ошол азыркы күндө үй бүлөлүк карым катнашта эң эле жакын достордонбуз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына уже балдар, неберелерге чейин уже карым катнашта болуп келатабыз. Бунун кубик менен дос болуп калган себеби достук өтө бекемдигинде. Кандай гана учур болбосун, жардамын аябагандыгында, акылын айткандыгында, мындай бир башыңа оор иштер түшкөн учурда таштап кетпегендигинде, эми азыр баягы бала кездеги достор, жарма достор, эми достордун түрлөрү көп эмеспи? Кубиктин өзгөчөлүгү ушул бекемдигинде, достуктун бекемдигинде. Сиздердин достук кайсыл түргө кирет? Жогоруда айтылгандардын. Чыгармачылык менимче. Чыгармачылык байланыштырган достор деппи? Бизде чыгармачылык Же жан дүйнөңүздөр менен баягы бири-бириңиздерди түшүнгөн мыкты достордого киресиздерби? Эми кубик досумдун учурда саясатта деле, адабиятта, маданиятта, искусство тармагында, бул медицина тармагында, кыскасы бул бардык кесип тармакта бунун достору көп. Эми чыгармачылыктагы достор бир өзгөчө болуш керек. Мүмкүн биздин ошол мүнөзүбүз, биздин ошондой чыгармачылыктарыбыз турганда. Бизди кандайдыр бир жакыныраак байланыштырып турат болуш керек башка досторго караганда. Кубик мырза, анан жогоруда айтып Анан калдыңыз. балалык досторубуз десек деле болот да. Биз просто биз 8-классты бүтүп барган балдар, балабыз да, бала бойдон шаарга Жалал Абадка келип, Жалал Абад шаар айылдан келип, бир жатаканада жашап, бир нанды тең бөлүшүп жеп. Анда деген акча жок, бийлик жок, байлык жок. Байлык эч кандай нерсе жок. Бунун ким болорун келечекте эч ким билбейт. Менин ким болорумду эч ким билбейт. Ошондой эле биз мындай бир нанды тең бөлүшкөн, жеген досторубуз да мындайча. Эң бир таттуу студенттик мезгилде таанышкан достор экенсиздер. Анан Нышан мырза, Кубик мырза кийин атактуулукка жетип кетпедиби? Баягы таанылып дегендей, ошол кезде сизден алыстаган жокпу? Мындай чыгармачылыкта алыстап кеткен достор болот. Атак даңкка жетип, өздөрүнүн бир зоолосу көтөрүп, жылдыз оорусу менен ооруп, жылдыз оорусу менен ооруп, андай достордун далайын көрдүк. Андай достордун далайын ошол убагында чыгармачылыгына көмөктөшүп, жардамда бергенбиз. Бирок кубиктин өзгөчөлүгү андай манчыркап кетпегендигинде. Муну мен бир эле нерсе менен баса белгилеп коем. Ушул кезге чейин бир да мамлекеттик сыйлык албагандыгында Кубик Байкеңердин. Себеби аты жаңыдан чыгып калган, кубик тарбиялап жүргөн, Эчен деген эл артисттери башкалары төш болуп, кубиктин аранжировкасы менен, чыгармачылыгы менен таанылган инсандар албетте ошондой эмгек сиңирген артист, эл артисти болуп атышат. Али күнгө чейин кубик досумду мына ушул мамлекеттик сыйлыкты албай келе жаткандыгы мени өкүндүрөт. Биз кубик экөөбүз мына бир жумадан бери Жалал Абадта чыгармачылык сапарда жүрдүм беле. Али сүйлөшө элекпиз, сураша элекпиз. Мүмкүн бул жерге келип мен ушул кубик үйрөтүп, ушундай деп айтып кой досум дегендей болбосун. Мен буну азыр көрдүм. Башка жерде деле, бардык жерде айтып эле келе жатамын. Ойлойм, Дос айтат да негизи. Маданиятты, чыгармачылыкты түшүнгөн министрлер келип атышат. Эртеби кечпи бул баары бир элдин жүрөгүнөн түнөк таап, дагы деле ошол эмгек сиңирген өзүнүн бир мамлекеттик сыйлыгын алат деп ойлойм досумду. Буйруса, ошол күндөргө жеткирсин. Өзгөчө эл эле негизи наам берип коет эмеспи? Таланттуу инсандарыбызды колдоп коштоп. Анан Кубик мырза ушул эле суроону жооптулай эле, буйруса жакын арада сонун бир саамалык бар экен. Концерт коем деп аткандагы бир учуруңузду угуп калдык эле. Ал тарап кандай болот? Чыгармачылык негизи кандай болуп атат? Эми
ден соолук болуп турса баардыгы болот да. Ошон үчүн ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Биз жакында 29-нда Мыскыл жана тамаша концерти болот. Ушул концертти Борончу досум колго алып, ушул проектти бир жылдан бери аракет кылып, ушуну кайра өчүп бараткан эмени жандандырайын деп ушу Мыскыл тамашаны баштадык. Биздин куудул балдарды, куудул коллегаларды чогултуп, баарынын башын бириктирип, азыр ошол проектте иштеп атабыз. Буюрса, бул ушул жакында боло турган концертти биз белгилүү куудул эл артист Куудул агайыбыз Келдибек Ниязовдун 70 жылдыгына байланыштырып атабыз. Биз ошол сахнадан куттуктап, аксакалдын төрүгө тургузуп, белегибизди берип, анан ошол аксакалдын окуяларын айтып дегенде, кыскасы ушул концертке даярдык болуп атат азырынча. Ошону менен чуркап жүрөбүз. Жакшы. Программабыз уланталы. Анан дос деген 3 гана тамга да. Мына ушул бирок 3 тамганын арасында аркасында бир сонун чоң бир нерсе турат да. Сиздердин түшүнүк боюнча дос деген эмне? Нушан мырза келиңиз. Дос деген жеке менин түшүнүгүмдө сенин жан дүйнөңдү түшүнө билген, ар кандай кырдаалда ошол жаныңда караан үзбөй жаныңда жүргөн, акыл кеңешин айткан, сенин кубанычыңды өзүнүн кубанычындай ушундай кабыл алган адамдарды мен дос деп түшүнөм. Бүгүнкү күндө андай бирөөнүн кубанычын, сүйүнүчүн, достун сүйүнүчүн андай кабыл алуу деген нерсе таптакыр эле бир сейрек кездешип жок болуп бара жаткандыгы. Биз мен ойлойм, ошол Күбүк досум экөөбүз мына ушундайбыз. Бунун кичине эле бир чыгарма жаратып калса деле, ой ушулорун момундай болуптур, момундай нерсе болуптур. Бул деле мен жада калса ошол бир долбоорду бирдемени ишке ашырсам, ошонумду өзү ишке ашыргандай кубанып сүйүнүп тургандагысы. Ыр жазсам деле нышанга жөнөтөм да мен. Муну уксаң текстин, эгер неме болсо мүмкүнчүлүк болсо оңдоп бер. Сен де мындай күнбү, түнбү, телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу жиберет, могул текстти жараттым эле карап коюш. неме болуп кетет да, эсиңен чыгып кетет. Баягы агалык кылып кээде урушуп да коет мени. Кийинде мындай өзүмөн бир айтып атам го, туура жолго багыттаган көп жактарын мен ошондой бир деп билемин. Достук Негири ушундай болсо керек. Сынды кабыл ала билгенде, бири-бирине урматсызды, ошондой. Мен нышанын айтканына кошулуп эле улап коеюн. Ооба. Ушул айткандар туура, ушундай эле. Анан бир гана нерсе, сен бир башыңа бир окуя бир дуушар болсоң, эч кимге айта албай турган кээбирки неме болот да, мындай моменттер. Үйгүлөргө дагы ата энеңе айта албайсың. Ата энеңе дагы айта албайсың, тууган уругуңа айта албайсың. Ошол нерсени досуңа айта аласың. Вот достун өзгөчөлүгү тууган уруктан ушунда. Анан дос менен кенен кесир жадырап, жайнап сүйлөшкөн тамашаны тууган уругуң менен аны кыла албайсың. Айта албайсың, же отура албайсың андай тамашалашып. Вот ошо өзгөчөлүк эле ошол мен ушундай деп түшүнөм да. Ошон үчүн сырдаш болгондугунда, муңдаш болгондугунда, айтор ичиндеги баардык нерсеңди тең бөлүшкөндүгүндө. Ооба. Анан Күбүк мырза, баягы чыгармачылык жол деп калдыңыз. Канча жылдан бери сахнада жүрөсүз, өзгөчө учурунда популярдуулукка жеткенсиз. Ошол учурда достор иргелди да. Достордун түрлөрүн көрдүңүз. Азыр канча болсо калды? Мыкты достор деп эсептеген. Ан үчүн мисалы менин жакшылыгыма барсаң, мен той кылсам же юбилей өткөрсөм, ошондо көрөсүң менин тааныштарымды, досторумду. Мына жарым кылым жашагыча электен өтүп бир келип, мисалы 100 сом пулуң болгуча 100дөй досуң болсочу, той кылганда досторуң ошол тойганаңа толсочу. Жанагы эле достор деген ырдан куплет да бул. Анысындай мен чыгармачыл достору деп артист досторум чыгат. Мисалы мен азыркы чыккан ырчыдын ким популярный бола калса аны менен дос болуп кеткен жокмун. Менин иштешкен менин досторум, сахналаш досторум. Ошол эле Бек, ошол эле Борончу, ошол эле Асель Турдалиева, ошол эле Динара Акулова, Юрий Бабков,
Гүлшай Садыбакасова. Вот менин столумда ошолор отурушу мүмкүн да, мындай айтканда, той жасап. Анан кийинки чыккан ырчыларды мен мындай катташым жок, бирок бардым мен салам алейкум, мындай жылуу жумшак учурашуу. Анан мен ооруп жүргөн үчүн менин медик досторум бар. Бардык жаган зубной врач болобу, хирург болобу, травматолог болобу, кыскасы менин дасторкомдо дагы бир стол ошол медик досторум менен келет. Анан менин электрик досторум бар. Бул электрик достор дагы илгери ушул мен жаңы времянка сатып алып, анын счетчигин карабай алып алган экен, карыз бар экен, аны көбөйүп кетип, анан ошондо бир контролер балдар текшерип келип, анан ошолор менен таанышып, эптеп счетчикти башка койдуруп, жанагы акча сумманы жок кылдырып дегендей. Анан ошол достор ушул күнгө чейин 25 жыл болду окшойт. Алды, мындай жатканда энергетика министрлигине чейин барды, депутат болушту, башка болду. Ушул энергетика тармагында келет, бири-бирин таштабай доспуз да. Таштаган жоксуздар? Таштаган жокпуз. Ошол бойдон мен кубикалык болуп чыктым, аны боло элек болсун кубикалык. Анан Кудайга шүгүр, ошол достор менен бирөө өзгөргөн жок да. Ошол бойдон катышып келет азыр ушул күнгө чейин. Электрик достор, медик досторум, анан чыгармачылык досторум, анан менин бизнесмен досторум. Бул достор мен жанагы концерт уюштурам деп жүргөндө, үй сала албай акчам жок маалда мага жардам берип, ошентип катышып дос болуп калган достор да, мындайча айтканда, акчалай жардам беришкен, стройматериал жардам. Ошентип жүрүп, азыр катышып калып, азырга чейин мындай биз менен мындай жакын да, мындайча айтканда. Талантын сыйлаган. Анан биздин гүлдөй достор бар. Өзүбүзчө аны группабыз бар да немеде, телефонда. Гүлдөй достор деген, мына менин досторум бар, дагы бир Нышан, Шайыр деген досубуз бар, Шарип деген досубуз бар, Шарипа деген досубуз бар, кыскасы Нуркамил досубуз. Булар дагы чыгармачылыктагы достор. Өзүнчө. Анан эски достор. Илгерки достор мындай. Ошон үчүн дос күтүү бул аябай жакшы нерсе. Ар бир областта менин досторум бар. Мен гастролго барып, түнөргө жер жок, гостиница жок болгондо үйүң бар. Ошол досуң кучак чайып күтүп алат. Лейлекке барсаң, Лейлектен бир досуң чыгат. Баткенге барсаң, бир досуң чыгат. Өзгөнгө барсаң, бир досуң чыгат. Мындайча айтканда, Таласта дагы бир досуң, Көлдө бир досуң. Бул жакшы нерсе да. Бул сен дос күткөнүң ошол жерге там салып койгон менен барабар. Мен башым оорубайт, мен Кыргызстандын кайсыл жерине барбайм. Досум бар. Ал достор шаарга келер, мен тосуп алам кучак жайып. Кандай кызмат болбосун, не болсо жардам кылып. Жакшы. Баары менен телефон чалып, баарлашып турасыздарбы же баягы көргөн жерден эле о досум деп эле Жок, телефон чалып, мен майрам сайын алардын туулган күндөрүнөн бери билем. Куттукташабыз бардыгын. Адам баласына эки эле нерсе керек карындашым. Бирөөсү нан болсо, экинчиси көңүл. Көңүлүңдү сурап, сен жаңылыгыңды айтып, сен ооруп калсаң сенден кабар алып турган, ошол жакшы нерсе. Дос. Жакшы. Эми биз кезекти баягы баштан өткөн кызыктуу окуяларга бербейли, кандай дейсиздер? Баягы 20 жылдан ашып калыптыр достукта жүргөнүңүздөргө. Кандай бир сонун кызыктуу көз ирмемдер калды эле? Эстеп айтып берсеңиздер. Эми кызыктуу көз ирмемдер, далай эле тамашалар болду. Бирок аны мен эсимде болсо деле көбүйтпей айтып бере албастырмын. Келиңиз анда көбүйтүп берсиз, өзүңүз айтыңыз. Баштан өткөн окуялардын баардыгын жөн калтырбай сахнага да чыгарып жүрөт. Ошол турмуштан өзүбүздүн достордун алган эле тамаша азилдерди. Мен даже сен чакырганда эмне жөнүндө суроо болот, эмне кылабыз деп да сураган жокмун да. Ошол бойдон түз эле келдик. Биз даже сен гитараңызды ала келбепсиз деп атпайсыңбы? Анан мен азыр чындыгында бүгүн мындай атайын эртеңден баштап чыгып ушундай интервью берип келатам. Анан чакырган жерлерге, чакырган жерден калба дейт, чакырбаган жерге барба дейт. Ошон үчүн биздин эң кызыктуу учурду эстедиңиз. Учурду эстей албай атам. Азыр жүрүшүндө бир эстеген маалда айтып берейинчи. Биз экөөбүз студенттик маалда көп кызыктар болгон, мындайча айтканда окуялар. Анан гастролдо да чогуу жүрүп калганбыз бир учурларда.
андай күндөрдүн анан азыркы будний күндө деле көп болот андай нерсе кызыктар. Анан бирөөсүн айтып берем. Жакшы. Күбүк досумун бул Эстеп чыгармачылыктан турайын. сырткары мунун чарбачылыгын да айткым келип турат. Аябай эмгекчил инсан. Эмгекчилдиги эсимде бар. Ошол Ак Өргө деген жаңы конуштан участок алыптыр. Эң биринчилерден болуп эле же тосулган тосмосу жок, кашасы жок, башкасы жок. А дегенде эле дарбазасын куруп коюптур. Элдин баары Эчтеси жок деген. деп эчтеси жок. Анан чертежин чийип алып, мага ар бирин колуна момундай чыбык алып алып анан көрсөтүп жүрөт. Могул жерде зал болот, могул жерде мен студиям болот, могул жерде даараткана болот, могул жерде кухня болот, тиги болот. Айткандай эле бир 2 жылдан кийин Бишкекке келсем, так ошондой фундамент куюлуптур. Дагы бир 2 жылдан кийин келсем эле үй курулуптур. Могул жерде кой багам, могул жерде тоок багам деп эми байбичеси Динара Аяшымдагы өтө эмгекчил түштүктүн кызы болгондо дагы ошол Нокен районунан үйүнө барсаң тим эле баягындай бир бейишке баргандай гүлдүн бардык түрү, мөмө жемиштин бардык түрү, айтор үй турмушуна керектүү нерсенин бардыгын ушулардын эле бир кенедей болгон эле коросунан тапсак болот да. Ошол эле өздөрүндөгү ушул жакшы чарбачылдык, мээнеткечтик, эмгекчилдик касиеттерин мына кызы Айпериге, Аймеримге, уулу Кубанга, айтор уланга, келинине чейин, неберелерине чейин ушул иштегенде азыр мына өзүн көрсөтүп келе жатат. Үлгүлүү ата, үлгүлүү дос, үлгүлүү жар, үлгүлүү чоң ата, тай ата дегендей. Ашара мактап койгон жокмун, бирок мен болгондой айтып жатканды түшүрөм. Болгон окуяны айтсаң адашпайсың да. А жасалма нерсени ойлоп айткысакты адам ошондон мындай мандыр чыгармайт да. Анан ансырандай мындай баштан өткөн нерсе, бардык нерсе болгон эле нерсени жашоодо оңой айтасың да. Мен бирөө жөнүндө сураса, мисалы, бул жөнүндө деле ушундай айтып беришим мүмкүн да. Ошон үчүн нышандап токтобой айтып атат мен жөнүндө. Ооба. Анан бир-эки жолу мен 2 жолу операция болгонго кичине память начар болуп калат экен да. Мен кээде башка бирөөлөрдү мурда жолуккан кишилерди тааныбай каласың, өчүп кеткен да. Анан ал сен айтсаң дагы ошол окуяларды эстей албай атам да. А так сен кече мага айтып койгондо бир окуяны эстейсиз, бир анекдот айтасыз, анан бир немени айтасыз, анан муну ылдырдайсыз деп неме түзүп берип койгондо мен даярданып келмек экенмин. Муну окуяны айтайын, муну ырдайын деп. Ансырандай биздики мындай айтканда оригинальный болуп атат да. Жакшы. Нышан мырза, эң алгачкы жолу Кубик мырзаны көргөндө кандай жигит эле? Кубик байгелерди эң алгачкы көргөндө чачы желкесине түшкөн, ушунчалык сулуу. Ал мезгилде азыр деле боюн көрүп атпайсыңарбы? Ал мезгилде деле ошондой болгон эле балдардын арасынан мындай 8-класстын бүтүп келген мезгилдерибиз. Ал тургай биздин боюбуздан да ошо кичинекей. А бирок ойногондо аккордеондон ошол бою араң эле чыгып турат. Алдында чоң килейген 2 октавалуу аккордеон. Ойногон техникасын көрүп баарыбыз суктанат болчук. Мындай азыр кукла курчактай болгон жигит эле да. Алгачкы көргөндө ушул бала кантип аккордеон ойнойт экен, ушул кантип гитара ойнойт экен, жок. Көргөндө мунун талантын көргөндө ушундай суктанып, биз да ушундай техника менен ойногондо, биз да ошентип аккордеондо ойногондо, гитараны ойногондо үйрөнөлүк деп жүрүп анан акыры ушулардан сабак алганбыз. Алгачкы көргөнүм ошо маданият техникумунан көргөм. Байкең ошол эле ойдон. Мен кандай көргөн болсом, ошондон өзгөрүлгөн деле жок. Азыр 60 жаш деген бир жаңы акыркы мезгиллерде ырдап жүрөт. Анан өзүм ойлоп коем, жаш 60-ка чукулдап калган окшойт деп, болбосо мага ошол 16 жаштагы кезде көргөндөй эле таасир калтырат. Мен досторума 60-ка чыгып калды да. Эми дос деген жолдош деген мындай жаш сүрүштүрбөйт. Ооба. Мисалы, 10 жылдын ичинде дос. Кары жашка карабайт, Мисалы, нышан эле менен 2 жаш кичүү.
Анан мен досторум 60-ка чыгып калды. Мен 46-га чыкканда алар 50-ге чыккан балдар. Дос, биз 50-ге чыгып калдык. 50 жаш деген ыр жазбайсыңбы деп, болупту деп мен ыр жазып коюп, алардын өзүн ырдатып 50-ге чыккан. Кече күнү мен былтыр больницада жатсам, дос, биз 60-ка чыгып калдык. Сен эмне 60 жаш деген ыр жазбай атасың деп, анан мен үйдө отуруп кичине 60 жаш деп ыр жазып, анан аны ырдап, анан кийин борончу досума жагып калып, экөөбүз мыскыл тамашадан ырдап, анан элге тарап, анан элдер ойлопту, борончу 60-ка чыгып калган тургайлар. Буюрса, аз эле калды. Азыр Кыргызстанда 60-ка чыгып мааракесин белгилеп аткан тойлордун бардыгында ушул Кубик досумдун 60 жаш деген ыры азыр хит болуп турган мезгил азыр. Бул ырда эмнени камтыдыңыз? 60 жашта эмнени камтыдыңыз? Жашоонун эмнесин камтый алдыңыз? Бул ырда чындыгында убакыттын өткөндүгү билинбей. Мисалы, ошол ыр саптарынан айтсаң, мезгилдер суудай агып, 40 жашым кырашып, 50-ден ассаң эле аксакал деп сыйлашып. Кыскасы ушундай жашоодо 60 алда кайда шаштыңыз. Кечеги 50 жашым каяка качтыңыз. Кыскасы ушундай да. 60-ка чейинки аралыкты баяндап берген турбайсызбы? Ооба, жашоо өткөнү неме да, жана менин мүчөлүү жаш дегенди билесиң го. Ал ошол мен 48-ге чыкканда жазылган ыр, 48 мүчөлүү жашым жылында. Анан кийинки мүчөлүү жаш улап кетпейсиңби деп бирөө айткан да. Анан мен айттым, кийинки мүчөлүү жаш 60 жаш болот экен. Анан да 12 жылдан 72-ге чыкканда жаш болот деп. Анан мен айттым эле, мен эгерде ал жашка чыкпасам 60 жашты кантип мен жаза аламын? Адам өзү көрүш керек да. Мисалы 50-ге чыкканда юбилейимди мен айткам. Биз менен чогулган дагы биздин бир досубуз бар. 50-ге чыкканда 50 жаш жашабаган тамада тойду кантип алып барат деп ойлойм да мен. Мисалы мени билген, мен 50-ге чейин 50 жашты чувствовать эткен адам ана тамада болуш керек да. Мисалы ошол дос чакырып атайын. Жалалабадтан келип неме ким эле 60 жаш деген чыгармасы 60-ка чыккан адамдын маанайын түшүрбөгөн, ага шык берген, ага кечеги жигит кыздар агарып чачыбыз, көз ачып жумганча эле келдиби 60, өмүрүң өтөт тура убакыт зымырап, ачың кылбай жүрөлүчү шуга да шүгүр деп. Өмүрүң өтөт тура убакыт зымырап, ачың кылбай жүрөлүчү шуга да шүгүр деп. 60 анча неге шаштыңыз, кечеги 50 жашым каяка качтыңыз. 60-ка толдуң досум, ак өргөңө кут консун, алтын башың аман бол, 60 жаш кут болсун. Ла ла лай ла лай ла лай ла ла лай ла лай ло, ла ла лай ла лай ла лай ла ла лай ла лай ло. 60-ка толдуң досум, ак өргөңө кут консун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. Бале, кочалар болсун. Мезгилдер суудай агып, 40 жашың кырашып, 50-ден ассаң эле аксакал деп сыйлашып, өмүрүң бир өмүр, өмүрдө сүрөмүр, кадырлашып өтөлүчү кайра келбейт күл өмүр. Өмүрүң бир өмүр, өмүрдү сүрөмүр, кадырлашып өтөлүчү кайра келбейт күл өмүр. 60 анча неге шаштыңыз, кечеги 50 жашым каяка качтыңыз. 60-ка толдуң досум, ак өргөңө кут консун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. Алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун деген ырда. Мыктыр экен. Буюрса дагы Гитарасы жок эле ырдап койду болору? Албетте болор. Илгери ата-бабалар ушунча эле ырдап келген өзү. Жанды аткаруу болду. Анан эми агалар, бул жакта сиздерге даярдалган дагы бир суроолор бар эле. Мисалы үчүн Нышан мырзага тиешелүү суроого Кубик мырза жооп бересиз. Эгерде туура эмес болсо дароо эле айтып турасыз, анда баштайлы. Азыр мен Кубик мырзага тиешелүү суроону Нышан мырзага берейин. Кубик мырзанын ата энесинин аты жөнү ким?
Так, атасының Айшламның аты Түркбай. Айшының атын расында білбейді екенмін. Дароо толтоп коюңуз. Бурлай. Бурлай. Себеби Айшинебиз Эрте өтүп кеткен эрте апам. өтүп кеткен. Биз ал Мен билбей деле 15 калдык. жашында. Мен арман кылганым ушул апам раматылык ушу мен мындай ийгилигимде кубик болгонумду деле билбей калды да. Арбагы жаткан жери жайлуу болсун. Мен 15 жашымда эле ушу апамдан айрылып калгам. Ошон үчүн эне жөнүндөгү ылдар мага аябай катуу мындай таасир берди. Ошон үчүн көп көрө албайм дагы, уга албайм дагы. Ушундай. Кийинки суроо, балдарынын эң улуусу канча жашта? Канча жашта экенин так билбейм. Айпер Кубек кызы 89-жылкы, 1989 жылкы. Ошондойбу? 91. 91-жылкы. 90-жылы үйлөнгөм да мен. Тополоңдо. Кубик мырза эмнеден коркот? Кубик досум неден коркуп билбейм. Айткан эмес беле Андай деле фобиялар жок болуш керек. Бирок адам баласында ошондой нерсе болот эмеспи? Жок, болушу мүмкүн. Токтоп койсоңуз болот. Болот. Эмнеден коркосуз? Билбейм, мен эч нерседен коркпойм деле вообще негизи. Анан Туура эле айттым. Кээ бир адамдар мисалы үчүн жалгыздыктан коркушат экен, кээ бирлер суунун тереңдигинен, бийиктиктен да коркушат экен. Андай нерсе сизде жокпу? Андай бийиктиктен, тереңдиктен, караңгыдан коркпойт деле го. Ал нерселерди жойгонсуз. Ооба. Азыр эми ден соолук эмнеге байланыштуу ушу ден соолук болсо экен деп ушундан кичине чочулуу. азыр чындыгында бийиктиктен корком, башым тегеренип кетет. Сууга түшкөндөн коркомун. Бутум кармап калат, тарамыз операция болгон. Ошон корккондорум ошол. Эң алгачкы ырын кайсыл жылы ырдап чыккан? Эң алгачкы ырын эл алдына ырдап чыккан эсимде бар. Анда Бекбор Биевдин сахнада 10 жыл 30 жашка толуп спорт сарайында, Кожомкул атында спорт сарайында чыгармачылык концертин өткөргөнбүз. Ошондо костюмун жерге ыргыта чаап, эл алдына чыгып, ай диги деген ырын чапканда залда турган бир 3000ге чукул адам ордунан туруп, кайрадан кол чапканда ачыгын айткан, менин башка ырым жок. Мен ушул эле ырды даярдадым эле деп, кайра ошол ырды 2 жолу кайталап биз менен ырдап берген. Ага чейин ооба чыккан, жараткан обондор бар болчу. Бирок эл алдына чыгып, ошондой бир популярдуулуктун башталышы ошондон башталган. Эң алгачкы ырыңыз ошол беле? Жага чейин дагы жаралды. Ага чейин менин ырларым бар. Мен энем апам жөнүндө ырым бар. Аңгол мен 15 жашымда эле жазган ырлар. Анан кийин ашык болгондо сүйгөн жарым арнап ырдаган Динара деген ырым бар. Кысасы менин ырларым көп эле болчу. Просто бул Техникумдан эле башта. Техникумда деле бар. Сахнага жанагындай жарк этип ырдап чыккан биринчи чыгарма ошол. Клип тартканда ошол. Ага чейин Кубик байкең, Нокен анда Ленинский район болчу. Эпос деген Эпос деген эстрадалык топту түзүп чыккан. Ал эстрада менен, жандуу эстрада менен ырдап. Булар кыргыз эстрадасынын жандуу эстрадандагы акыркы магикандар болуп калды окшойт. 90-жылы биз биринчи орунду алганбыз. Биринчи орунду алышкан. Кыргызстан боюнча эстрадалык конкурста ушул жака келип эпостобу. Эпос ансамбль. Анда мен чыгармаларым бар эле өзүм ырдап. Бирок мындай солист катары ырдабайт элем. Жетекчи болсум да. Балдарга үйрөтүп ырдатып. Жакшы. Үйдө кандай ата болду экен? Катуубу, жумшакпы? Же баарына тегиз караган адамбы? Каттуу эмес, үлгүлүү ата. Балдарга деле мен өзү жумшак. Эми кээде өздөрүнө жараша катыгын деле берип коет, бирок сөз менен баардыгын теске салып тура турган ата. Ал жеке эле балдарды эмес, айрым убактарда бизди деле ошондой бир жолго салып койгон учурлар болот. Ошол суроо улай эле, досуңуздун жашоо образы кандай? Жашоо образы Кубиктики ырлары кандай болсо так ошондой эле. Негизи ырлары өзү жанагы куудулдук өнөрдү алып жүрөт, тамадалык өнөрдү алып жүрөт. Чыгармачылыкта өзүнүн орду бар адам, мындай маанайы дайыма шаңдуу,
тамашаны айтып, мына ушу биз өзүбүздүн жана Гүлдөй достор деген достор менен отурган учурда дагы дайыма ушунун бир жанагы ондукка мээлеп ата турган сөзүн күтүп турабыз да. Ар бир отурушта бир жаңылыктар менен келип, өзүнүн бир өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, биздин кечени дайыма көтөрүп турат. Мейли той болсун, мейли өзүбүзчө отуралык, мейли үйүнө барып калсаң деле сөзсүз бир куйкун сөз менен, тамаша сөз менен, адамдын маанайын бир көкөлөтүп бере турган ушундай бир жакшы сөздөр менен адамды эмне кылат? Ошол өзгөчө баалайм ушунусун. Жакшы. Канча музыкалык аспапта кол ойнотулат? Бир топ эле комузда чебер ойнойт, клавишада ойнойт, гитарада. Эми айтып атабыз го, жана Эпос деген эстрадалык топту түзгөн деп. Анан мына биз маданият техникумда окуганыбызда Эласпаптар оркестринин дирижеру деген адистик алып чыкканбыз. Клубдук кызматкер Эласпаптар, өздүк көркөм чыгармачылык Эласпаптар оркестринин дирижеру деп. Ал жерде инструментовка деген болот болчу. Азыркы тил менен айтканда аранжировка. Ал жерде бардык инструменттердин кандай нотада, кандай станда жайгашканын билишиң керек. Ошону партитурларды жазчубуз. Ошондо жакшы өздөштүргөн экен. Мен ойлойм, бир топ эле инструменттерде. Ошол орус Эласпаптар оркестринде инструменттерди ойночубуз. Контрабас, балалайка, домбура малая, баян, аккордеон, бардык эле инструменттерди ойнойт. Ойнобогон инструмент жок болуш керек. Ал эми көптөн бери жолуга албай жүргөн адам ким болду экен? Айтып калабы, мисалы үчүн. Ушул адамга жолугуп койсом жакшы болот эле, көптөн бери жолуга албай жүрөт элем деп. Кимди ойлойсуз? Көптөн бери жолуга албай жүргөн адамдын ким болгонун өзү айтпаса, мен эми Көбек мырза айтып койсоңуз болот. Өзүң айтсаң болот. Ушуну таптакыр жолуга албай жүрөм деген. Эми мындай чаканы тууган урукта кабыл албай каласың кээде, өзүң ден соолук болбой. Ошол мен туугандарыма, алыскы тайларыма, анан жакшылыктарына кээде катыша албай калам да. Андай өзүнчө эле толтура. Паланса больницага жатып чыгыптыр, аны көрүп коюш керек эле. Буну жеңеңен сурайсың. Жеңең список түзүп коет мага. Мына жерге барып коюшубуз керек, мына тигиндей болуптур. Мындан кабар алып коюшубуз керек, муну поздравить этип коюш керек, мына жаңы орунга, же мына ооруп чыкты, же ооруп жатат экен азыр больницада. Мисалы мен азыр эле саат 11-де Виталик досума келип жолуктум. Мен ишимде эле жок эле ал жерде. Жөн эле студияда илгери менин ырларымдын бардыгын ошол студияда жазган да. Азыр дагы иштейт ал. Өзүнүн студиясы бар. Анан ошол орус. Бирок ошондой болсо дагы мен үйдөгү өзүбүздүн өстүргөн бадыраңдан, жаңак өсүп чыккан экен жаңактан, алма бул дыйканчылыктан кичине болсо тийгизип менче пакетке салдым дагы, кече бир тойдон алып келген этимди кошуп салып, анан келдим да, келсем мен ал ойлопту да бирдеме жаздырганы келдиби. Мен айттым, жөн эле сен жолукпаганыбызга көп жыл болуп кетти. Мен сени көргүм келип эле келдим. Бүгүн атайын көчөгө чыктым, ушул студияларга барам деп. Студияны дегенде эле мен сени эстедим. Ошон үчүн 12-ге чакырылган болсом 11-де сенге келдим деп жолугуп аябай сүйүндү. Бул не вдруг дейт. Адамдын көңүлү. Ушунчалык сүйүнгөнүм мага немесинен көрүндү да. Кылып аткан жумушун таштап атып, мен менен отуруп, экөөбүз сүрөткө түштүк. Аны муну эски ал жазган ырларды койдук. Кыскасы Кандай сонун. Анан бирди эстелип калып, ошол студиясында бар экен, менде жоголуп кеткен эле. Ошолорду сурасам бар экен да. Ошолорду көчүрүп алдым. Кыскасы ушундай нерсе да, мындай. Баягы чыгармачыл инсандар болгону ыр жаздырабыз же баягы жумуштар менен барбастан кээ бир учурда ушинтип эле көңүлүн алып койсо болот экен. Кандай сонун. Ошондой сюрприз да, жакшы нерсе да. Өзүм дагы чыгап калдым мындай. Ооба. Ансандай больницага жатып калып жүрөм. Мен да бир кошумчалап мактап өтөйүн Көбүк Бакеңди. Ошо техникумда окуп жүргөндө эми клубдук кызматкер деп, маданият кызматкер деген адистик алып чыкканда сценарий түзүүнү үйрөтөт. Ал жерде сценарий түзүлүп алат. Аталыш эмне, скелеттин түзөсүн, анан ошого жараша. Бунун жашоосунда да ошондой. Ар бир күнүн сценарий түзүп аласыңбы деп мен кээде тамашалап калам.
эртең менен буга барам, ал жумушту бүтүрүп тияка барам, тигинди бүтүрүп могу келиш керек. Ошол пландап алган нерседен ортосуна аралашып, мону момтурбейбин десең, жок, мен муну пландап койдум эле деп туруп, баардыгыбызды эмне кылбай, башка жакка бурулбай, ошол пландаган гана нерсесин аткарганга аракет жасайт. Өтө пунктуалдуу, айтылган убакта келет, кечикпейт, бирөөнү күттүрбөйт, зарыктырбайт. Бул жагынан өтө мыкты жакшы касиеттери бар деп айта алам. Мен бүгүн студияга ушул сени мактаган болуп калган жокмунбу? Жакшы, эми жакшы адамды, жакшы достун жакшы жагын айтат экенбиз да. Кубик мырзага тиешелүү суроолор аяктады. Азыр эми Нышан Мырзахматов жөнүндө сурайлы. Кубик мырзадан досуңуз өзүн өзү баалай билеби? Жогоруда сизди баалап, барктап, мактап, жактап айтып атат. Бирок өзүнө Мындайда адам биринчи очередде өзүн өзү баалаш керек, өзүнө өзүн көңүл буруш керек. Эгерде сен өзүңдү өзүң баалабасаң, башка бирөө эмнеге бааласын? Бул досум ошо өзүн өзү барктай билген, өзүн өзү баалай билген, өзүнүн илимине, өзүнүн билимине, өзүнүн бардык нерсесине ишенген дос да. Мен ушундай деп мүнөздөмө бермекмин бугачы. Бул колунан келгенин келбейт деле сразу айтат. Колунан келгенин келет деп айтат. Анан көңүл үчүн болду деп кое бербейт да. Болуп кыла албаган нерсени кыла албайм деп айтыш керек. Ушул жагы мага окшош. Жакшы, туура элеби Нышан мырза? Туура. Туура. Сизге калп айткан учурлары болду беле? Калп айтканын көрө элекмин го. Калптарды айткан жок, майда чүйдө болот деп. Жок. Анан жок, кээде менин көңүлүм албасын деп айтып коюшу мүмкүн. Мындай келе албай калса, ооруп нетип калса дегендей да. Анан жашырып коет да кээдечи. Анан мен айтам, менин врач досторум көп. Көрсөтөлү. Давай, тур, бар, жата берсең эле жакшы болуп калбайт деп. Бул дагы бир ооруга жолуккан, бир подаграва, эмне буту, анан ойлоп тур да, жата берсем эле айылып кетет депчи. Анан ушул менди алып бардым Жумабековке башкы көрсөтүп. Жакшы. Сиздин айткан кеңешти уга билеби же өзүнүкүн бербеген инсанбы? Угат. Угат, Эми мындай мен деле мисалы мага ошондой неме айтса мен деле угам да. Угат, ошол өзүм билдим эмес да мындай. 6 айга чейин диагнозу чыкпай, ошентип последний режимде ооруп калган учурумда эч кимди укпай, эч кимди жактырбай, мындай учурларда келип эле ойбойума койбой эле мен сени алып барам, сени көтөрүп түшүп эле жеткирем деп эшиктин алдына чейин эле машинасын айдап келип, анан ушул биздин белгилүү академик Сабыр Жумабековдун клиникасына өзүнө личный ошол 2 жолу алып барып, дарты табылып, анан эмне кылды? Башында көгөрүп аткан жаным мурда эле ошентсем болмок экен деп, анан досумун Жок, эрки оорунун кадырын сол билбейт дейт да карындашым. Мисалы, мен ооруганымды көп билем да. Анан ооруганда барыш керек. Сен акчаң жок болсо, бирдеме көтөрүп бара албасаң деле көңүл үчүн барыш керек. Жолу сурап койгон, бул өтө сооп нерсе да. Ошон үчүн бул ооруп атам деп жатканда бир отуруш болуп калса, бир шерине болуп калса, барып жетелеп эптеп мен машинеме салып, киши көңүл ачылат да адамдынчы. Оозуң ооруган жок да, тамак жей аласың, сүйлөй аласың, туура бутун. Анан ошондо адамдын оорусу эстен чыгат да кишинин болсо да. Кайманаты барбы? Достор арасында. Кайманаты Дөлөн да. Дөлөн деген аты бар. Атың ким? Дөлөн. Билбейм, Дөлөн деп коебуз да. Эмне себептен коюлду эле Нышан мырза? Паспорттагы атым Нышан Мырзахматов. Мени бул Бишкекте тууган уруктун арасында ошол айылда Дөлөн деп, эгер айылга барып Нышан Мырзахматов деп айтса таанышы мүмкүн, атак Нышан деп айтса тааныбайт. Нышан байке десек тааныбайт экен да, ким ал деп. Дөлөн десе айылда жалгыз эле Дөлөнмүн. Мен айрым учурда тамашалап калам, бул Сузактан 2 Дөлөн, 3 Дөлөн барбыз деп. Бири азыр мурдагы Спартак стадионунун атын алып жүргөн Дөлөн Өмүрзаков. Ал киши ошол спорт тармагында кылган. Азыр дагы спорт мектебин жетектеген Дөлөн Аттакуров деген досум бар. Анан Дөлөн Мырзахматов деген режиссер бар деп мен кээде ошо тамашалап калам. Мүмкүн Дөлөн деген аттар көп эле болсо. Кубик дегендей да бунуку Дөлөн деп. Жакшы көргөн ырчы актерлор ким деп ойлойсуз?
Bunуку көп билбейм, кайсыл ырчыны жактырат. Анан Анткени чыгармачылыкта жүрөт ооба дайыма. көп да бул бирөөсүн айтса бирөөсү таарынат дегендей, ошон үчүн эч кимди таарынтпайт да. Мени деле айтышы мүмкүн, жакшырдайсың деп. Мен андай именно кайсыл ырчыны жактырат билбейм. Бирок актерлордун баардыгын билет. Бул режиссер да. Бүт баардык жакшы актерлор, даже биз советский актерлорду башка боло баардыгын эле билет. Жашоосунда эң көп көмөк берген инсан ким болду экен? Жардам берген, көмөк берген, таяп келген. Биздин аяшыбыздан башка менимче азыркы күндөрү көрө элекмин. Бул Адам баласын кечиресиз, 180 градуска дароо буруп койгон инсандар болот го. Ошо бир багытты берип, ошондой адамдар болду эле жашоосунда. Жашоосунда мен билгенден бул көп тармакта иштеди. Бул каракол телевидениеде иштеди, анан театрда иштеди, филармонияда иштеди. Бул мындайча айтканда мен канча жолду бассам ошончо жолду дагы бул басты да. Бирок мен байкашыма караганда мен өзүм ооруп операция болгондо ушу эң жакын адамың, сендин күйгөн адамың сенин аялың болот экен да. Сен эмне кылсаң да ошонго чыдаган, караган, уйкудан калган, немеңди тазалаган, кыскасы башка бирөө канчалык сага күйбөйт экен да. Ошон үчүн буга биздин азыркы өзүбүздүн аяштан башка мындай неме берген немени байкай элекмин да, кыскасы. Анан өзүнүн оюнда башка болушу мүмкүн. Эми анысын билбейм. Кайсыл тармакта ким жардам берип, ким направление айтып буга неме кылды. Жөлөп таяган ушу мен билгенде мен Дыша мырзадан сурап көрөлүчү өзүнөн. Мен жылдыз төлгөсү боюнча арстанмын. Мусулман календарында коймун. Койду билесиңер. Аптакыр эч ким укпага баш бербеген. Арстан деле так ошондой эле сыяктуу. Бирок жок, өзүмө ошол бир пайдалуу кеңештер айтылса, андай пайдалуу акыл насаатын айткан адамдар көп эле болду. Залкарлар менен иштештим десем жаңылбайм. Мен учурунда маданият министри болгон Акын Токтосарович деген министр менен иштештим. Даниил Назарматов менен иштештим. Султан Акимович Раев менен иштештим. Филармонияда директор болуп турган учурунда Керим Турафов менен иштештим. Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Ашыралы Айталиев, Самара Токтакунова, Асанкан Жумахматов, Насыр Давлесов өңдөнгөн дөшалар менен иштештик. Балалык кылып, жаштык кылып, мындай кемчилик кетирген учурларында ошол кишилер мындай кыл режиссер, товарищ режиссер деп көп айткан учурлар болчу. Анан эми жора жолдоштордун арасынан жана сөзүнүн башында студияга келгенде эле айттым. Мына Кубикте ошо менден бир улуу катары, агам катары көп учурларда кеп кеңешин айтып калат. Мындай кыл, тигиндей кыл деп. Анан баягы я не деп коет, я принимаю критику, если она в мою пользу деп. Менин пайдама кете турган сын пикирлер болсо, сунуштар болсо, албетте баарын эле алып келатабыз. Сын пикир айтпаса, сунуш болбосо, бирөөнүн кепкен укпай калсаң анда таптакыр эле. Кече күнү ооруп калыптыр да, анан сүрөтүн тартып жөнөтүп койду мага телефон. Анан мен айттым, азыр эми биздин Кыргыздын эң жакшы киносу, мындай стимул берген фильм деп мен Курманжан Датка киносун неме кылам да, арасынан сөздөрүн, жакшы сөздөр айтылат го азыр. Сабырыңарсыз го мырзалар деп жазып койдум да. Деген экен Курманжан Датка деп койсом, артынан бул кайра жооп салып коюптур. Качан эле кыргыз төшөктөй жатып өлчү эле. Анан ошол күп экеңин ошенткенден кийин анан турганга аргасыз болдум. Турдук төшөктөн. Сизге баягы дем күч берип турат турбайбы? Мотивация дегендей. Тамашасы менен, телефондон сурап, эми Уйкум сөздөрү менен. Биз эки дос азыр ушул эфир учурунда ушинтип эле эмне кылып атсак, тиги биздин гүлдөй достор таарынбастыр деп ойлойм. Арасында да мына
Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер телеоператор Нуркамил Асанов деген досубуз бар. Кинопродюсер, кинорежиссер Шариф Нурматов, баардыктары мактап атырбайбы. Министрдин кызынын махабаты деген эң алгачкы фильмдерге продюсерлик кылган маданияттын мыкты кызматкери, маданият тармагына шоу бизнесте чоң орду бар Шайыр Стамкулов деген досубуз бар. Шарипа деген биздин тоже ушундай азыркынын курманжанындай болгон мыкты досторубуз бар. Жакшы. Жогоруда 1 саат алкагында мырзалар мыкты баягы достук жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айттыңыздар. Достуңуздардын өмүрү узун болсун, буюрса төлөктүү достордон болуңуздар. Анан жалпы элибизге жакшы бир достук жөнүндө каалоо тилектериңиз болсун. Мен баштап, сиз аяктап коет окшойсуз. Учурдан пайдаланып, ушул эфирге чакырып, момундай маек уюштуруп жатканыңарга чоң ыраазычылык. Өзгөчө чыгармачыл инсандарды ушундай студияга чакырып, алардын баягы ичинде кайнап жаткан, бир оргуштап аткан бир энергияны сыртка чыгарып, калайык калкка тартуулап туруу өзүнчө чоң нерсе. Телевидение, радио бул өзүнчө бир чоң, өзүнчө бир күч, сила. Бүтүндөй адамдын аң сезимин бир жакка буруп кое турган нерсе ушул радио менен телевизор. Мына мүмкүн биздин бүгүнкү маегибиз айрым бир ошентип жанагындай бир достуктун кадырын билбей жүргөн адамдарга сабак болор. Мүмкүн ушул берүүдөн өздөрүнө тыянак чыгарат деген ойдомун. Анан ушу достук эмнеде ушу достукка бекем болуш керек. Достук бул эң бир ыйык нерселердин бири. Жакшы. Достор деп эле баардыгын дост кылып күтө бербестен, досту дагы ылгап, тандап, эмне кылып өз пайдаңа эмес, бирок ушул жакшылык нерсе үчүн. Убек мырза. Бул дос күтүү деген өтө татаал нерсе да. Ошон үчүн жанагы мен ырдап айткандай дос болуш керек. Амалына кызыгып, же байлыгына кызыгып эмес да. Бийлигине кызыгып. Бул баардыгы убактынчалык нерселер да. Эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт. Биздин кыргыздын эң айтылган макал немелери сөздөр. Бул өтө мазмуну бар да. Ошон үчүн биз бекеринен айтылган эместир бул макалдар. Дос күткүлө, бирок чындыгында сындашкан эмес, сыйлашкан дос күтүш керек. Сырдашкан дос күтүш керек экен. Сага күйгөн дос күтүш керек экен. Бирок чындыгында досуң болсо жакшы да. Досу жок болбойт. Ооба. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз, ардактуу агаларыбыз. Бүгүн ардактуу замандаштар, эски дос эстен кетпейт программасында коодол ырчыбыз, таланттуу мырзабыз Кубек Калаков жана ошондой эле мыкты режиссер досу Нышан Мырзахматов болду. Бул эфирди алып барган Загифа Мусабаева, барыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Аман болуңуздар. Адамдын бул өмүрдө тапкан эң чоң табылгаларынын бири чынчыл достору. Марал радиосунун толкунунда шейшемби күнү 15:00 эски дос эстен кетпей токтуруусу. Элибиздин белгилүү инсандары достору менен. Мыкты дос адамга чоң дөөлөт.